Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн Садыр Нуркожоевичке кайрылайын дедим эле, биздин президентибизге. Мен кайрылганым себеби мына колумда кызыл китеп турат. Ушул жерди мен 13 жыл мурун 2007-жылы сатып алгам. $43.000. Ошол убакыттан бери мен 13 жылдан бери соттошуп жүрөм, процесске барып. Болгон акчамдын бардыгы адвокаттарга берип. Ошо 17-жылы жерди алгандан кийин 1-2 жумадан кийин билинди бул жерлер Арча Бешикте бул жерлер арест экен. Арестке коюшуптур. Биздин кошуналардын заявленияси боюнча прокуратура арестке коюптур. Ошол жерде красная линия өтөт деп. Андан бери ал жерге велодорожка өткөрүлдү. Эч кандай высоковольтный линиялар жок. Эч кандай кызыл красная линия жок. Эмне себептен бизде 13 жылдан бери ушул соттон сотко акырындан жазып коюшуп, өздөрү бир дагы процесске келишпейт. Ал бул биздин маселенин менин маселемдин бир эле тармагы дейин. Анан кийин мен 2 жума мурун билдим, бул жерди 2 кишиге бериптир да, менен тышкары дагы бир башка постановление менен башка кишиге беришиптир. Ушунун бардыгын жанагы госрегистрдегилер Бишкек глав архитектура мэрия кылып туруп мондай сызга отургузушуп атат биздичи. Келтирген акча 43.000 деген эмне деген акча ал. Мен ошол акчаны берип туруп 10 жыл квартиралап жүрдүм. Эми азыр 2016-жылы эле чечим чыгыптыр, жокко чыгарылыптыр менин жеримчи, менин постановлением жокко чыгарылыптыр. Жеримди купля-продажа менен алган, мен добросовестный покупательмен. Ошону жокко чыгарып, мен 4 жылдан бери жөндөн жок эле процесстерде жүрүптүрмүн да. Эми азыр мен апелляционный жалоба берейин десем, мынакей. Порядок права апелляционного обжаловаться 2013 статьяда жазылган экен, 3 эле айбай берилет экен жалоба кылгангачы. Получается, мен азыр не обжаловать не могу это решение, не участок вернуть, на ровном месте меня кинули на такие огромные деньги, понимаете? Сколько уже можно над людьми так издеваться? Это уже 13 лет, это уже длится, понимаете? Простите, я уже на эмоциях, я не могу сдерживаться уже. Мен өзүмдүн мамлекетимде жашап, ушинтип мен укугумду тейлеп жатышат. Прокуратура жактан дагы бир эле тараптын кызыкчылыгын жактап жатышат буларчы. Ошол ар бир участоктун артында үй бүлө турат, ар бир канча деген акча кетиришти эле бугачы. Мен добросовестный покупатель, я добросовестный покупатель. Уважаемый президент, прошу вас обратить ваше внимание, мы до этого уже обращались к президенту и к мэру нашего города, но они сказали, обращайтесь в суд и все. Никто не хочет это, вот, как так можно, как ушундай да болобу биздин мамлекетте, ушундай да болобу. Келтеген акчаны берип отуруп сызда калып калган болобу. Суранам сизден көңүл буруп коюңузду, ушул биздин маселеге азыр кыргыз эли ушунчалык үмүттөнүп сизге отурабыз биз. Ушул азыр адилеттүүлүк келет деп, бардыгы өзгөрүлөт деп ниет кылып турабыз. Мен да ошол ниет менен сизге кайрылып жатамын. Также прошу призвать к ответственности всех сотрудников, кто в этом участвовал. Бишкек глав архитектуры, госрегистра и мэрии. Из-за их неправомерных действий я лишилась денег, я лишилась всего. 10 лет я по квартирам шастала, 10 лет. Так
нельзя поступать с людьми.